Шайтан Аллахқа bir жолу башы бөлүк кылды. Жана ушул себептүү куугунтукка алынды. Эгер пенделер башы бөлүк кылып, кийин тообо кылышса, Аллах аларды магфират кылат. Эгер иблис тообо кылса, Аллах аны кечирет элеби? Эгер биз Курандагы Адам алейхиссалам жана шайтан окуясына карап көрсөк, бул окуя Курандагы көп жерлерде, мисалы Бакара, Араф, Хижр, Каф жана башка көп сүрөлөрдө зикир кылынганын көрөбүз. Эгер Адам алейхиссалам окуялары эсиңизде болсо, ал зат Аллахка башы бөлүк кылгандан соң тезинен тообо кылгандыгы үчүн Аллах субханаху ва таала ал затты магфират кылган эле. Бирок иблис менен байланыштуу окуяда болсо, иблистин жообу эсиңизде болсо керек. Бул Араф сүрөсүнүн 14-аятында келген. Ошондо Аллах таала периштелерге Адам алейхиссаламга сажда кылууну буйруган эле. Баары сажда кылды. Бир гана иблис баш тартты. Ушул окуя Бакара жана Араф сүрөсүндө зикир кылынган. Иблис ошол замат Аллахка тообо кылыштын ордуна Араф сүрөсүнүн 14-аятында келген сөздү айтты. Кайра тирилүүчү күнгө чейин мага мөөнөт бер деди. Мөөнөт бер дештен максат менин жаза мөөнөтүмдү кечиктир дегендик. Мага мөөнөт бер да эмне кылаарымды көрүп кой дегенсип, ал Аллах субханаху ва таалага ачык айкын каршы чыкты. Ал зат ага мөөнөт берди. Аллах таала Араф сүрөсүнүн 18-аятында айтат: "Алардан ким сени ээрчисе, силердин баарыңар менен тозокту толтурамын" деди. Эми иблистин тобосуна келе турган болсок, ал эч кылган ишине өкүнгөн эмес эле. Аллах таала Хижр сүрөсүнүн 34-аятында айтат: "Сен мындан чыккын, анткени сен куулдуң" деди. Аллах келечекти, кайып илимин билүүчү. Башкача айтканда, бул маклуктун эч качан тообо кылбашын Аллах таала эзелтеден билген эле. Аллах таала Бакара сүрөсүнүн 7-аятында айтат: "Аллах алардын жүрөгүн жана кулагын мөөрлөп бекитип салган, көздөрүнө парда тарткан. Аларга чоң азап бар." Ушул аят далилин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын душмандары болгон Абу Лахаб мисалында дагы көрүү мүмкүн. Аллах таала ал жөнүндө Масад сүрөсүн түшүргөн эле. Абу Лахабтын эки колу куурап калсын. Ал куурады. Ал Расулуллахтын каардуу душмандарынан эле. Аллах таала Абу Лахабтын эч качан исламды кабыл кылбастыгы жана тозок отуна кирүүсүнүн кабарын берди. Курандагы айтылганды жокко чыгаруу үчүн ал эмне кылыш керек эле? Бир гана мен мусулман болдум деп шахадат келмесин айтса жетерлик эле. Бирок бул сүрө түшүрүлгөндөн 10 жыл өтсө дагы Абу Лахаб исламды кабыл кылбады. Башкача айтканда, Аллах таала анын тообо кылбашын эзелтеден билер эле. Дал ошондой Аллах таала иблистин тообо кылбашын дагы жакшы билет. Ошондуктан Аллах таала Бакара сүрөсүнүн 168-аятында айтат: "Эй адамдар, жер жүзүндө болгон адал нерселерден гана жегиле, шайтанды ээрчибегиле. Чындыгында ал силерге анык душман." Куран аяттарынан маалым болот, иблис эч качан тообо кылбайт жана муну Аллах таала эзелтеден билет. Ошондуктан аны адамдардын ачык айкын душманы деп атады. Бул Аллахтын жанынан куулду. Эми ал эч качан Аллахтан кечирим сурабайт жана тообо кылбайт дагы.